Ошол бизге негизи эле Кыргызстандан келген кишилер болгондо эле угуп алып эле өзүбүздүн бир тууганыбыз, ата энебиз келгенди болуп абдан сүйүнөбүз. Kırgızistan gönlümüzde, Kırgızistan kafamızda. Аябай жакшы балдар келди. Кара жумушта иштегилери келишкен жок. Биз өзүбүз узакта болгонубуз менен, башка өлкөдө болгонубуз менен жүрөгүбүз Kırgızstan. Sayın Japarov'un gelmesinden sonra birçok güzelliklere imza atıyor. Duyuyoruz, seviniyoruz biz. Бул Садыр Жапаров президент башыбызга келгенден бери абдан жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Анталиядан Кыргызстанга салам! Саламатсыздар урматтуу биздин көрөрмандар. Сиздер менен кайрадан мекендештер долбоору жана Door Life Media YouTube каналы. Бүгүн биз Түркия мамлекетинин Анталия шаарына келдик. Бүгүнкү чыгарылышыбыз Кара-Кыргыз автономиялык облусунун түзүлгөндүгүн 100 жылдыгына арналат. Бүгүнкү биздин каарманыбыз болсо биздин мекендешибиз Анталиядагы кыргыз эл коомунун жетекчиси Айдай Орунтаева. Саламатсызбы, Айдаже, кандайсыз? Жакшы турасыздарбы? Рахмат. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан Анталия шаарына келдик. Биздин мекендештердин ийгиликтерин тартканы. Ой, чоң рахмат, чоң кубанычтамын. Кош келдиңиздер. Биринчи эле суроо мындай болсун, эже. Ушул кантип келип калдыңыз бул жакка Анталияга? Тагдырдын кандай сизди тагдыр биякты байлап койду? Экинчиси болсо, өзүңүз кайсы жерден болосуз? Ошо өзүңүз жөнүндө деле айтып кетсеңиз. Рахмат. Кош келдиңиздер. Дагы мен өзүм Кыргызстандын Ысык Ата районунда Нурманбет айылында төрөлгөм. Айдай Орунтаева 1963 жылы 1-сентябрда Чүй облусунун Ысык Ата районунда төрөлгөн. 1981 жылы Ысык Атадагы Койбагаров атындагы орто мектепти бүтүргөн. 1982-2008 жылдары Ысык Атадагы Айчүрөк универмагында кийим-кече бөлүмүндө сатуу кеңешчиси болуп иштеген. 2009 жылы Анталияга эмгек мигранты катары келген. 2016 жылдан бери Анталиядагы кыргыз эл коомун жетектеп келет. Бул жакка 2005 балдар чоңоюп, аларды үйлөнтүп, жайлантып коюп, анан кийин баягы жумушсуз калдыгымдан кызым да окуусун онду бүтүп калды. Жумушсуздугунан коюп биз эми иштеп келели деп Түркиянын Анталия шаарына келип калдык. Келип биякта кызым да андан мурун Германияга посольстводан кандайдыр экзамен тапшырып, барып иштеп, семьяда иштеп келип, анан 1 жылдан кийин тоже Анталияга келип, анан чогуу экөөбүз отельде иштедик. Кызым экөөбүз 6 жыл иштедик отельде, Белекте, Риксос отельде иштедик. Магазинде иштедик 6 жыл. 6 жылдан кийин кызым дагы мен эми Европага барып иштейин, апа. Сиз бияка көнүп калдыңыз. Анталиянын абасы абдан жакшы, тем более эле карыларга бул немистер көп келишет экен, эме жылуу да биякчы, карыларга ылайыктуу экен, абасы бизге карыларга ылайыктуу экен да, сөгүс, жылуу жүрөт. Ишелип кызым айтты, сиз бияка эле көнүп калдыңыз. Биякта эле дальше иштеп жүрө бериңиз деди. Мен кайра Германияга барып иштеп келейин деп кызым кетти. Мен биякта калдым иштеп. Биякта кыргыздар көп, андан көбөйүп башташты. Анан иштеп жүрүп, бул Бүлен Тараска жолугуп калып, ошондон ары жакшы дос болуп жүрүп, 5 жыл дос болуп жүрдүк. Анан бири-бирибизди аябай жакшы тааныгандан кийин эле анан баш кошуп үйлөндүк. Балдарым уруксаты менен. Эринбей кызым да көрүп, эманет кылып ишенип таштап кетти. Кызым балам келип көрүп кетти. Балам деле үйлөнүп калганда кандай адам экен деп келип көрүп, анан балдарым да уруксат берип, ошойдон мынакей 8 жыл турмуш куруп жашап атабыз.
Анан бул жакта мынакей азыр келдеги жерибиз. Биякта биз эң башында ачылган коомбуз да 2016 ачылганбыз. Диаспора, диаспора. Коом, диаспора, диаспора деп айтылат да. Биякта дернек деп коет түркчө. Андан кийин дагы бир дернек ачылды. Айымдар коому деп. Ал иш адамдар дернеги коому, диаспорасы. Ал Пери ханым ошол да көп салым кошту. Алда уже 2 дернек ачылды. Ал аялдар көбүнчө айымдар коому. Биздики кыргыз айымдарын коому. Биздики кыргыз эли культурабызды таанып баштадык. 2 ресми коом ачылды. Ушурки айымдар коомунун сайында ачылган Жеңиз Айтматовдун паркы бул мэриядан уруксат алып, ошо кыз чуркап жүрүп, Пери Асаналиева. Ошонун эмгеги көп бурда. Ушул Айтматовдун эмеси ачылды, китепканасы экен, китепканасы. Анан биздин консулдуктар ачылганда да алар да аябай чоң салым кошушуп, ошол жерге бозуй тигишип, мояка ачылышы болду жазында. Бул жакка кирсек болот да? Болот, кириңиздер. Ачылганына канча болду дедиңиз? Ачылганына бир 2 жыл болду. Кош болдук. Мерабалар. Мерабалар. Караңызчы, Чыңгыз Айтматовдун китептери, бүт бул ошо Пери ханым менен консулствонун эмесине чок эмгек бердилер сайысында. Жазында ачылышы болду библиотеканын. Парктын ачылышы көп болуп калды. Бул библиотеканын ачылышы быйыл жазында, китепкананын ачылышы жазында ачылды. Бул жерде биздин белгилүү атабыз Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун чыгармалары түрк тилине которулган, же англис тилинде деле барбы? Түрк тилинде которулган. Кыргызстандан көп алды. Биякта кыргыз ватандаштары да колуна эмне бар, бүт жардам беришти китеп Кыргызстандан келгендер алып келип атып толтурушту. Бул жакта бар экенин көрсөк болот экен. Бул Үмүт Уйсал деген ушу мэриянын эмеси, башканы. Үмүт Уйсал көп жардамчы болду Мурат Паша беледиесинде. Беледие башканы Үмүт Уйсалдын да. Жакшы экен сонун. Эми сиздер бул жакка келип, ушул биздин кыргыз маданияты менен элдер таанышууга мүмкүнчүлүгү болот экен. Бул жерге кирүү бекер, Ооба, абдан жакшы болду. Абдан жакшы болду. Мисалы, биз кыргыздар мына силердин үйүңөр деди бияк. Үйүңөр, өткөзгүлө, көп нерселерди өткөзгүлө. Ушул көп иш-чараларды келип, иш-чараларды өткөзсө болот. Чыгып өзүңөрдүн кандай иш-чараңар болсо да ушул жерден өткөзгүлө деп бизге мүмкүнчүлүк бердилер. Burası биздин Анталия мэриясы берген офисибиз. Бул офисте бул Чакан офис, башкандын офиси, одасы, башка тияк жактарда чоң-чоң топланты салондору бар, сахнеси бар, бардыгы ушул жерде. Мисалы берде биз келип ушул жерден даярдыктарыбызды көрөбүз. Кыргыздын эмелери бар. Када салтын. Байрамдарга даярдасыңыздар, даярдыктар. Ошол жерден даярданабыз барыбыз. Чогуласыңар, Берден чогулуп, баарын четишип, анан жакшы күндөрүбүздү өткөзүп алабыз. Мисалы, эгемендүүлүк күн, Ноорузду аябай эме кылабыз да. Өңгө коюп, ушуларды абдан жакшы даярданабыз. Анда эмесе жүрүңүз, кирели, жүрүңүз. Бул жакта, Бул жакта.
Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Атайын мекендештер долбоору Кыргызстандан келдик. Ушул Анталиядагы биздин мекендештерди тарталы деп. Саламатсыздар, кош келдиңиздер. Ой, рахмат. Кыргыздын борсо. О, сонуна. Балы. Кандай жашап атасыңар? Бул жакта жашоо кандай деп маектешели деп атайын долбоорду тартканы келдик. Мына бүгүн айдай эже сиздер менен биргеликте ушул кыргыз коомунун бул жактагы бөлүмү офис экен. Биз сиздерди ошол көп жылдан бери биякта жашап, ийгиликке жетишкениңерди көрүп, анан кыргыз элине жеткирип, кыргыз элинен силерге салам айтып, кайра силерди саламыңарды түз эфирден тиги Кыргызстанга жеткирели деп атайын долбоор менен келдик. Мен атым Анаргүл Ырсаканова. Кыргызстандан Талас областынан болом, Бакай Ата районунан, Орловка айылынан болом. Бул жака Анталияга келгениме 9 жылдан ашып баратат. 2015-жылы келгем. Бардык эле Анталияга, Түркияга келгендер эми биз мигрантпыз, мигрант болуп эле келгем. Больнойлорду багам. Ошондон бир базарда бизде Дежерада бир жолу выходной күндөрүбүз болот, эс алуу күндөрүбүз. Ошол эс алуу күндөрдү бош өткөрбөйлү деп биз ушу биздин немебиз, жетекчибиз Билен Тарач, анын жардамчысы Айдай Орунтаева. Мен болсо ушулар менен мына канча 2018-жылдан бери чогуу иштешип келатабыз. Кыргыз эли коомун түзгөнбүз. Ушу коомдо иштеп келатабыз. Биздин максатыбыз ушу Кыргызстандын үрп-адатын, каада салтын, кийимдерин ушу Түркияга таанытмак биздин максатыбыз. Өсүп келаткан жаштарыбызга дагы ушу башка мамлекетте жүрүп Кыргызстандын үрп-адатын, каада салтын унутпасын деп ушу жаштарга дагы момундай немелерди көргөзүп, кээде ушу өзүбүзчө концерт уюштурабыз. Кыргызстандын эгемендүүлүк күнүн сөз жок белгилейбиз. Жанагы Нооруздарда мисалы үчүн жанагы эгемендүүлүк күнү, ушу кыргыздардын майрамдарын баарын биз чогуу чара ушу Анталияда жашаган, иштеген мигранттардын баарын чогултуп белгилеп турабыз. Анан кийин ушу биздин кыргыз эли коомунун культура жагында мен иштеп жүрөм. 5 жыл болду. Биз Ала Тоо айымдар фольклор тобуну түзгөнбүз. Ушул топто бир 10 чакты айымыбыз бар. Турциянын ушу чоң-чоң шаарларына бизди фестивалдарга чакырат. Биз фольклор группбуз. Барып ошо чакырган шаарларга барып ырдап беребиз. Ырдаганда кыргызча, кыргыздын үрп-адатын көргөзөбүз, кыргыздын ырларын ырдайбыз. Рахмат, бизди ошо түрк эли сыйлап ушинтип чакырып турушат, чоң-чоң фестивалдарга чакырып турушат. Биз да ошо кыргыздын аты чыкпай калбасын деп бардык жумуштарыбызды токтотуп барып турабыз. Ошо бизге негизи эле Кыргызстандан келген кишилер болгондо эле угуп алып эле өзүбүздүн бир тууганыбыз, ата-энебиз келгенге болуп абдан сүйүнөбүз. Менин атым Жылдыз. 20 жылдан бери Анталияда жашайм. Өзүм врачмын. Ошол жактан да иштеп келдим. Мен Көлдөн, Чолпон Атадан. Анан кийин биякта ошол меслегим менен иштеп келдим. Азыр болсо мынакей неберелерим менен үйдөмүн. Уже бабушка, уже пенсионерка дегендей. Но бул жерде биз Анталиядагы кыргыздар коомубуз бар. Ошол коомдун мүчөлөрүндөбүз. Абдан көп иш-чараларды кылып келип жатабыз. Мисалы, коронавирус убагында көп жардам берилди. Беледиелер жактан бул көп фестивалдар болот. Ар кайсы жака бизди чакырышат. Мына Изник болсун, Алания болсун, Стамбул, Анкара, ошол жерлердин баардыгына барып, бүт фестивалдарга Анталиянын атынан катышабыз. Да башка көп айтыла турган сөздөр бар да, толкунданып атабыз чынында. Дагы бир жолу кош келдиңиздер дейм.
Кыргызстанга эмне деп айтабыз? Көрүп атабыз, мынакей акыркы замандарда Кыргызстан абдан жакшы өнүгүп баштады. Потому что сиңдилерим Бишкекте жашашат. Алар да айтып атышат, баягы күнү парктардын ачылышы, көлдөкү жанагы сонун пансионаттар жана отельдер ачылып эметип атат. Ак үй ачылып атыптыр. Это очень хорошее достижение. И биз ошонун баарын көрүп алып, мы очень тоже рады. Жалпы Кыргызстаныбызга салам. Өнүгө берели, өсө берели. Жалпы жерибиз тынч болсун, өзүбүз ток бололу дегендей. Анталиядан ысык салам. Анталияда 8 жылдан бери жашайм. Кыргызстандан Бишкектин чүйүнөн уйгур кыргыз түркүмүн. Анталияда кыргыз коом бар. Кыргыз коомунун уесимин. Кыргызстанга эмне дейм? Жакшылык, чтоб наш процветал Кыргызстан. Что не говори, скучаем по родине. Шо, ысык салам дейм. Атым Майрам, Эляхон кызы Майрам. Атам уйгур болот, Кытайдан, мамам чүйлүк кыргыз болот. Биякта спонсордагы төшөк-мөшөктөрдү тигишебиз. Байрамдарга катышабыз, спонсорлук жабабыз. Кийимдерди биздин Жумагүл Мураталиева деген эжекебиз бар. Мынау кийимдерди жанагы элечектерди тип бизге спонсор болуп берген Жумагүл эжебиз бар. Шартка байланышты келе албай калды. Саламы бар. Кыргызстанды seviyoruz. Менин атым Эльвира Сыдыкбекова. Чүйдөн болом, Аламединский райондон. Анталияда 4 жылдан бери бияктамын. Считаюсь активисткой, можно сказать так. Кыргыз эли коомунда я мүчөсүмүн. Очень спонсор, финансовый спонсор. Решаю финансовые вопросы. Каржы жагын чечет экенсиз да? Ушо участвуем, помогаем, в общем, как можем, помогаем везде. Ошо. Азыр мына Кыргызстан өнүгүп атат, өзгөрүүлөр болуп атат. Ошого көз карашыңыз кандай? Кандай деп ойлойсуз? Аякты көрүп, жаңылыктарды көрөбүз, аябай сүйүнөбүз. О, кандай сонун болуп атат. Очень хорошо радуемся. Пускай процветает Кыргызстан. Мы гордимся Кыргызстаном. Саламатсызбы? Hoş geldiniz. Урматтуу биздин бүгүнкү ушул мекендештер долбоорунун атайын Анталияда тартылып, биздин ушул кыргыздар жөнүндө ушул кыргыз диаспорасын бул жактагы сиз ушул ген секретары болуп иштейт экенсиз. Ошол биз атайын мекендештер жөнүндө тартып, мекендештерибиздин биякта ийгиликтери жөнүндө siz менен маектешели деп келдик. Биринчи эле сурообуз ушул өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз, анан ушул сиздин Кыргызстан менен кандай байланышыңыз бар? Андан кийин болсо биздин ушул мекендештер бул жакта кандай жашап атат, кандай ийгиликтерге жетишип атат, ошолор жөнүндө айтып берсеңиz. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Benim Kırgızcam belki çok net değil. Ayda Hanım bana bu konuda yardımcı olacak tercümanlık konusunda. Ama kardeşlerimi, tuganlarımı çok net anlıyorum. Kırgızistan'da bulundum. Ben Yunus Bayatlımın. Bu de Antalya'da 45 senedir Antalya'da yaşıyorum dedi. Yaşayım dedi. Kerkük Türk'ü. Bирок көп жылдан бери биякта жашаймын дейт. Bir oğlum var dedi. Биякта эме иштери менен Утайттын кыргызчасында таппай калдым го. Эме строй менен үйлөрдү салып Утайт деп болот да, курулуш тармагында иштейт.
үйлөрдү салып сатышып, баласы менен баласы менен чогуу, семьясы менен чогуу биякта. Анан бул 2018-ден бери Бүлен Тарас, Айдай Орунтаева менен ошо коом аркылуу таанышып, көп иштерди кылып калдык. Дале жакынбыз дейт да, коомдун мүчөсү. Buradaki bilgilerimize göre yaklaşık 8.000 civarında Kırgız'ın olduğu, turizm zamanına göre, buradaki çalışma şartlarına göre bazen bu sayının arttığı, otel ve yazlık aylarında bu sayı daha çok olduğunun farkındayız, biliyoruz. Kırgızlar Antalya'da 8.000'e жақын кыргыз бар Анталияда. Алар көбү отелдерде иштешет сезондо. Отелдерде иштебегендер үйдө иштешет. Çalışma вид на жительство алышат, уруксат алышып, рабочий виза менен иштешет кыргыздар dedi. Bizim bu Kırgızların ağırlıklı anne olmaları, kadın arkadaşlarım buraya gelip iş ortamında çalışmalarıyla birlikte çok ciddi problemler oluyor. Bu problemleri dernek olarak 2016'dan beri Bülent Bey ve Ayda Hanım'ın başkanlığında bizler sizleri kardeş olarak gördüğümüz için, bildiğimiz için bizim nasıl katkımız olur bu sorunlarla mücadele için bir işbirliği yaptık. Bu Bülent Taras'ın Ayday Oruntaев'ın sayesinde 2016'dan beri Kırgızlarga ар түрлүү жардамыбызды берип келатабыз. Как özüңдүн бир тууганыңдай көрөбүз дейт кыргыздарда. Kimin Narin'den geldiğini, kimin Oş'tan geldiğini, kimin Talaslı olduğunu veya Isıkgöl'den geldiğini düşüne onlarla konuşa bu konularda ciddi bir şekilde benim Kırgızistan'a gitmem gerekiyor. Ben Kırgızistan'ı yakından görmem gerekiyor. Fikri oluştu bende ve geçen sene Kırgızistan'a gittim. Bu kırgızların arasında көп жүрүp, аябай кызыктым дейт, кызыгып, уже билип да калдык дейт. Мурда кыргызды эле бирдей эле көрчүбүз, жок, кыргыздын канча областы бар экен, Чүй, Көл, Нарын, баарын үйрөнгөндөн кийин аябай кызыгып, кой мен Кыргызстанды кыдырып келейин деп кеттим дейт. Bende uçak korkusu vardı. Uzun süredir uçağa binmememe rağmen Antalya'dan yaklaşık 6 saatte Kırgızistan'a ilk defa geçen sene Haziran'da gittim. Haziran'ın 2. haftasında çok mutlu oldum. Kırgızistan'da kendimi evimdeymiş gibi, Kerkük'teymişim gibi, Anadolu'nun herhangi bir parçasındaymışım gibi, Türkiye'nin neresinde olursa olsun benim için Kırgızistan'ın hiçbir yeri fark etmedi. O kadar rahattım. Uçakka, samolotko korkчумун дейт да, так эч жака учуп жүрмөсүн дейт. Анан жок, мен 6 саатта учтум, мындай коркуумду да сезбей учуп баргандан кийин ушундай кыргыздарды көрүп, өзүмдүн өлкөмө баргандай болдум дейт. Айдайчы, бүгүн биз ушул сиз менен маек куруп атайын Анталия шаарына келдик. Анан сиз коомду жетектегенден кийин биздин ушул кыргыз жарандарына, биздин мекендештерге Түркия өлкөсүндө деле жардам берген мекендештер көп экен. Ошолордун бирөөсү Халит Бей экен. Ушул жөнүндө деле айтып берсеңиз, тааныштырып бизди. Саламатсыңар. Бүгүн эми сиздерди Халит Бей менен тааныштыргыбыз келип атат. Анткени Халит
Биз дернек ачылды деп атпайбызбы 2016. Ошондон бери тааныйбыз. Анан аябай жардам берген өзүнүн элине да, анан кыргыз элине дагы өзүнүкүнөн да көп жардам берген адам да. Ошону сиздерге аябай тааныткыбыз келди. Анда эмесе Халит бейге суроо. Негизи эле биз ушул жашап аткан Анталиядагы кыргыздар мекендештерге кантип таанышып калдыңыз? Бул коомго кантип кирдиңиз? Анан биздин ушул бияктагы мекендештерме кандай негизи эле? Анан Кыргызстан өлкөсүнө көз карашыңыз кандай? 2016 yılının sonunda Antalya'da talihsiz bir kaza geçiren, bir şiddete uğrayan Malika Noteva isimli bir Kırgız kardeşimize yardım ettik. Daha sonra bütün Kırgızlar bu durumu internetten, haberlerden takip ettiği için bizi tanıdılar. Teşekkür ettiler ve biz 1,5 yıl boyunca kendisine, annesine, babasına burada yardımcı olduk. Bu vesileyle de bütün Antalya'da yaşayan Kırgızlarla, derneklerle ve Kırgız.com, Çolpan Ecelerle tanıştık. O zamandan beri durumundan haberdar olduğumuz, ihtiyacı olan bütün Kırgızlara da yardımcı olmaya çalıştık. Covid döneminde, daha öncesinde ve daha sonrasında yardımlarımıza devam ediyoruz. Көп жыл мурун биякта тиги кырсык болду да, абдан жаман кырсык болду. Малика Нотиева деген кыз, жаш кыз келип, бияктан авария болуп калып, ошондон кийин кыргыздарды аябай жакшы таанып баштадым дейт. Потому что ага жардамдаштык аябай, эне атасынан бери абдан жардамчы болдук. Ошондон кийин көп кыргыздарды таанып баштадым dedi. Oradaki yaşayan tüm soydaşlarımıza selamlar iletiyorum. Türkiye'ye gelmek isteyen herkesi de buraya bekleriz. Kimse hani burada bir sıkıntı yaşadığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk vatandaşları kendilerine yardımcı olurlar. Biz de elimizden geldiği kadarıyla yapabileceğimiz bir şey olursa biz de yardımcı olmak isteriz. Мындан ары да Кыргызстанга салам, аякта да көп тааныштарым бар, аларга да саламды айтам. Анан дали ар түрлүү жардам сурасаңар, жардамды аябайм дейт. Негизи мен өзүм да айтып кетейин, gerçekten кыргыздар аябай уважать, аябай сыйлашат Халитти, абдан сыйлашат. Өзү так жүргөн, адамкерчиликтүү, адамдын аябай жакшы бүт сапаттары бар го. Жакшы сапаттары ошо Халитте баары бар. Кыргыздардын баары жакшы көрүшөт, аябай жакшы көрүшөт. Çok saygıları var gerçekten Kırgızlardın. Onu anlattım. Anladım, evet. Çok sağ olsun. Söyle elbet. Öğrendim biraz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ol. Әрине мындай суроо бергим келип турат да. Негизи эле эме ушул Анталияга келип, өзүңүздү бактылуу аялмын деп эсептейсизби? Анан өзүңүздүн мындай жашоодогу кыялдарыңыз орундалдыбы? Абдан жакшы суроо экен. Албетте кыялдар орундалды. Ал кыялдарда мынакей убакыт өткөндөн кийин, мына 60-тан аштым, жашым 61-де. Азыр бактылуумун. Ага чейин мындай бактылуулукту сезген эмеспиз. Балдарды ойлоп, балдарды чоңойтуп, аларды үйлөнтүп, жайлантып, ошол малдарда кыйналдык. Ошон үчүн балдарды үйлөнтүп, жайлантып, жакшы жашоо каалап ушул жака башка өлкөгө чыктык да. Эми алардын баары чоңоюп, өз алдынча болушту, үйлөнүп, өзлөрүнүн жайлары бар. Эми мына 60-тан өткөндөн кийин эми бактылуу сезилди, абдан сезилди. Ооба. Сону. Кудайым кургалтырбайт экен. Ооба. Баары бир кеч болсо да жакшы нерсе берет экен. Ошон үчүн Кудайдан көп нерсе тилейли. Аманчылык болсун, ден соолук берсин, самый главный. Алыста жүргөн биздин жарандардын патриоттук сезимдери өзгөчө болот да. Анткени Кыргызстанды сагынышат, Кыргызстанда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо ошолорду карап турушат. Анан азыркы учурда мына
өзүңүз билгендей көп эле өзгөрүүлөр болуп атат да. Анан ушу кандай дейсиз? Келечекте Кыргызстан кандай болот? Анан сиздин көз карашыңыз кандай? Менин көз карашым, биз өзүбүз узакта болгонубуз менен, башка өлкөдө болгонубуз менен жүрөгүбүз Кыргызстан. Кыргызстан деп соғат. Ар күн ойлойбуз, балдарыбыз ал жакта. Анан только эле Кыргызстандын өсүп өнгөнүн каалайбыз да. А эми мына бул Садыр Жапаров президент башыбызга келгенден бери абдан жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Абдан жакшы. 30 жылдын ичинде болбогон нерселер болуп атат. Укмуш нерселер болуп атат. Ошон үчүн жана биякта жүргөндө эки колдогонубуз эме толкунданып, кубанып карап отурабыз. Эме телевизордордон, ютубтардан көрүп кубанып отурабыз. Чын эле шаарлар укмушу болуп атат. Аэропорттор курулуп атат. Ак үй, жаңы ак үй ачылды. Биринчи көргөндө мен ишенген жокмун, чын эле жакап эле кандай. Эмеден артта калганбыз 30 жылда, билимден, медицинадан артта калганбыз. Анын баары оңолуп келатат. Зарплаталары көбөйүп атат. Аябай кубанычтабыз, абдан кубанычтабыз. Келечек жаштардыкы. Жаштарга кааларым жакшы билим алышып, эне аталарына сүйүндүргөн жаштардан болушсун. Мисалы, башка өлкөгө чыгабыз деселер, тил эң биринчи тил экен. Тил үйрөнүп, ал өлкөнүн закондорун, мыйзамдарын баарын үйрөнүп туруп келишсе, жеңил, абдан жеңил. Башка өлкөлөр, тем более Анталия бул дүйнө жүзүнөн келген шаар, дүйнө жүзүнөн келишет туристтер. Анан ошон үчүн тил билсе, буларды абдан жеңил болот дегеним да. Булардын калкы да, түрк калкы бизди бир туугандай көрүшөт. Бир туугандай, меле кардешибиз дешет. Колунан келген жардамдарын беришет, абдан жакшы жардам беришет. Ансандай жаштар келебиз десе, мына кандай жакшы окулдар бар. Окушсун биринчи. Эң биринчиси окуп, кесип алышсын. Мен мисал кылдым го кызымды. Ооба. Германияга барып, кыйналса да ыйлап окуп, азыр мына иш кайнакчылары ишке берген чоң Amazon деген фирмада иштеп атат. Компанияда. Анан эми жаштарга кааларым ошо да билим менен агарып көгөрөт экенбиз. Окушсун, башка өлкөгө барып, мындай иштебей окуп, анан жакшы ийгиликтерге жетишет. Ушуну каалайм да жаштарыбызга. Силерге да абдан ыраазыбыз. Ушу бизди ойлоп, келип, мынтип жакшы эме калтырдыңар да бизге ой пикир, дагы жашагым келет. Анан бул президентибизге да аябай ыраазыбыз. Ушунусунан кайтпай, дагы ден соолукта болуп, аман болуп, элибизди ойлоп, көп жакшы нерселер болуп, өнүгүп өссүн. Биз да 60 жашка келип калдык. Көрүп калалы. Саламатсызбы, Эреже, кандайсыз? Майгүздүн уландында бүгүн сиздин үйүңүзгө келдик атайын. Мекендештер долбоору. Жезде саламатсыздарбы? Hoş geldiniz. Биздин жездебиз. Жездеңизде, жолдошум. Доронбек, Мекендештер долбоору. Bülent Aras. Таанышканыма кубанычтамын. Ben de memnun oldum. Рахмат. Келиңиздер. Бул баягы өзүбүздүн каада салтыбызды унутпайбыз. Анан бир комнатаны Кыргыз комнатасы коюп турат. Кыргыз комнатасы коюп, эс алып, ошол жерде жатам. Кыргызстанга келгенде.
Bul sыйлыктарыңыз го өзүнчө. Ооба, бул сыйлыктары. Кана. Кыргызстандан келген. Булар, ошо ардак грамота, момундай өлкөгө өмүр арнаган инсан дейт. Кана? Булар. Чоң экен. Ашкан. Бул ардак грамота дейт. Ардак грамота былтыр энетилип Кыргызстандан алдык буну да. Бул Туркиядан алган окшойсуз, Кыргызстанды сагындаганда ушул комнатага кирип эле карай турасызбы? Желегибиз, боз үйүбүз, камчыбыз. Ооба. Сонун. Ушинтип өзүбүз да залпайбыз. Булуттар эмесе китеп. Элчилик тарабынан берилген, ачкандай эмелер. Сонун. Чектер. Ушуларды карап, өзүбүзгө заказ берип тиктиребиз. Ар кандай сонун илгерки кыргыздын кийимдери, улуттук. Абдан кызыгышат улуттук кийимдерге. Кош келдиңиздер. Биздин үйүбүз Башкошкондон бери 8 жылдан бери ушул жерде жашайбыз. Мындай суроо бергим келип турат жездебизге. Негизи эле эже менен кантип таанышып калдыңыз? Анан бизде кыргыздарда биздин аялдарыбыз мыкты аялдар болот өздөрү. Мүнөзү деле. Анан кандай болду таанышуу? Анан кантип экөөңүздөр чогуу жашап, бул жашоодо колуңуздар бекем кармалып, чогуу жашап, ушул жашоодогу турмуш жолуна жол баштадыңар да? 2013'te tanıştık. 2-3 sene arkadaşlık yaptıktan sonra 2016 yılında evlendik. İşte 2016'dan beri evliyiz. 2 tane benim oğlum var. Bir tane oğlu, bir kız da oradan var. Oldu 4 tane çocuk bizim. Ben burada avukatlık yapıyorum. Жолдошум эме дейт. Биз 2013 жолугуп калып, таанышып, 2-3 жылдан ашык сүйлөшүп жүрүп, бири-бирибизди жакшы таанып үйлөнгөнбүз дейт. Анан 2016 бул кыргыз эли дернегинин коомунун уставын түзүп бердим. Уставын өзүм укук кишиси болгондуктан, кесиби адвокат болгондуктан закондоштуруп мыйзамдуу түрдө дернек ачылды. Андан башка дагы биякта булардын мыйзамы боюнча дагы коомдор ачылса болот. Андан кийин да 2 дернек ачылды. Ошо менен бирге көп иштерди чогуу бирдикте алып барабыз дейт. Өзүм 2 балалуумун дейт. Меники 1 кыз 1 эркек. Ошондо 4 балалуубуз дейт. Колубуздан келген неберем, меники менин уулумдан небере бар. Алар да чоңоюп калышты, өз баласындай көрөт. 16-да баштап бул дернек иштерин кыргыз көп биякта дейт, ошолорго колдон келген жардамыбызды берип жүрдүк дейт. Особенно пандемия учурунда бул мэриялардын башкандары менен алар менен бирдей профессиясы, бирдей эме адвокаттар, аларда профессиялары, аларда жардамчы болуп абдан көп жардам беришти. Эме продукт, азык-түлүк жактан абдан жакшы. Биз 600 семьяга tarattık. Yani baktığımız zaman sizin burada olmanız, tüm dünya yüzündeki Kırgızların yaşamlarını çekmeniz, onların hayatlarıyla ilgili bir şeyler yapmanız, yurt dışındaki migrantların Kırgızistan'da sesi olmanız çok büyük bir şey. Size bu yüzden çok teşekkür ediyoruz.
Dünya yüzündeki Kırgızlar hep imigrant. Kırgızistan'ın nüfusu, o bizim kardeş ülkemiz de nüfusunun neredeyse 7'de biri, 8'de biri dünya yüzüne yayılmış vaziyette. Kimisi duyuyoruz, okuyorum ben, takip ediyorum çünkü benim eşim Kırgız. O çüylük, ben de çüylüküm de. Çünkü Türkiye'de öyle bir laf vardır. Evlenene kadar baba memleketi Ankara, evlendikten sonra Ayal'ın memleketi denir. Takip ediyorum tabii şeyi. Özellikle Avrupa tarafına, Türkiye tarafına gelişin çok olduğunu görüyorum. Ama son zamanlarda da Avrupa'dan Amerika'ya, Kanada'ya gidenler oluyor. Fakat Amerika'ya gidenler orada kalamayınca işte Güney Amerika ülkelerine geçiyormuş. Onların gelecekleri orada yok oluyor. Onların ilgilenenleri yok. Ona da üzülüyoruz. Çünkü sizin soyunuz, bizim soyumuz bir. Adetlerimiz, örflerimiz aynı. İyi anneye, ataya saygı, çoluğa, çocuğa sevgi üzerine kurulmuş. Hiç şeyimiz yok. Yani dil konusunda da hiçbir ayrılığımız yok. Ama Sayın Sadır Japarov'un bir sözü var. Eğer biz yanlış anlamadıysak. O da Kiril alfabesinden Latin alfabesine geçmeyi düşünüyor. Ve Kırgızistan'daki küçük neverelerimizin, balalarımızın Kırgızcayı unutmaması gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yaptığını sevinerek öğreniyoruz. Kırgızcanın korunması lazım. Kırgızcanın unutulmaması, unutturulmaması lazım. Özellikle Bişkek tarafında genç nesil Rusça yüzünden, eğitimleri Rusça olduğu için biraz Kırgızcadan uzaklaşıyorlar. Ama bu çok önemli bir şey. Bunun üzerinde de durduğu için çok seviniyoruz. İnşallah Kırgızistan Türk Dil Birliği ile ilgili, Latin alfabesine geçişle ilgili iyi adımlar atacak, büyük adımlar atacak diye bekliyoruz. Sebebi şu, bir gittim ben Kırgızistan'a. Şey var, hani konuşma sırasında ne olduğunu anlıyorum. Söylenen lafları anlıyorum. Biraz da konuşabiliyorum, derdimi anlatacak kadar. Ama baktım, okuyamıyorum. Cahil kaldım. Çözemiyorum yani ne yazıyor orada. Sonra işte telefon vasıtasıyla, tercüme programları vasıtasıyla onu kullanarak şey yaptık. Latince olsa bu sefer konuştuğumuz gibi yazılacağı için Kırgızca bilen, Kırgızcayı hafif öğrenen kişi onu okuduğu zaman onu da şey yapacak. Sizin için böyle bir şey olmadığını, böyle bir sıkıntı olmadığını biliyorum. Çünkü Kiril alfabesini öğrendikten sonra, Rusçayı öğrendikten sonra işte Almanca, İngilizce gibi ikinci lisanlar üzerine eğitim görüyorsunuz. O nedenle Latin alfabesini de biliyorsunuz. Buraya gelen bir Kırgız çok kolay okuyor Latin alfabesini. Bu da önemli diye düşünüyorum. Bu konuda da idarecilerin iyi şeyler yaptıklarını duyuyorum, seviniyorum. Dil birliği olursa çok güzel olacak. Biz zaten hep bu dille ilgili çalışmalar sırasında bizim profesörlerimiz de aynı şeyi söylüyorlar. Yani bütün dünya yüzündeki Türkler aynı dili okuyup yazarlarsa birbirine çok yakın olduğu için anlaşmaları hiç zor olmayacak. Yani bakın Çin'den kalkıp ta Alaska'ya kadar gittiğinizde sadece Türkçe ile yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Dünyanın yüzüne yayılmış o kadar çok Türk soyundan kabile var ki onlarla konuşmak suretiyle hiç başka dil bilmeseniz bile gidebilirsiniz. O noktaya geldi şey. Bu çok güzel bir şey. Kırgızistan'ın da bunun içinde olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Жақсы. Эмедейт. Бул дагы бир oyun айтып кетейин дейт. Кыргызстанга барганда бул til негизи til өнүн
абдан маанилүү дейт тил. Мен Бишкек бөлгөсүндөгүлөр көбү орусча сүйлөшөт экен дейт, орус тилинде. Окуйын десең уже окуй албайсың. Анан бу латын алфавитине өтсөңөр, Садыр Жапаровго да ишенем дейт. Жакшы Кыргызстанга жакшы иштерди кылып атат. Эми ошо тил маселесинде өнүктүрүүнө ишенем дейт. Эми сиздерге эркин микрофон берели азыр. Кыргызстанга саламыңыздарды айтып, каалоо тилектериңиздерди айтып коюңуздар. Эми Кыргызстанга тилектерибизди айтайын. Кыргызстан өлкөбүздү айтып кеткендей, абасы да, суусу да биздики бир башкача өсүмдүк, мал, хайванат, малдарыбыздан бери аябай өтө жакшы башка өлкөлөргө караганда, мына өзүлөрүнүн өлкөлөрүнө салыштырып атат да. Ошон үчүн башыбызга Садыр Жапаров келди. Эми только эле Кыргызстандын өнүп өскөнүн, только эле жакшы жактарын көрүп, телевизордон, күнүгө кабарлардан кабардар болуп турабыз дейт. Только эле өсүшүн каалайбыз. Жаштардын тилди үйрөнүшүп, орусча да керек дейт, бирок өзүңөрдүн тилиңерди такыр эме кылбагыла дейт. Өзүңөрдүн тилиңерди биринчи аябай жакшы үйрөнүп, ал латин алфавитине өтсөңөр андан бетер жакшы дейт, андан бетер. Түрк сойлууларын баарыбыз уже сразу бирибиз түшүнөбүз дейт. Жана кыйналбай сразу эле только эле жакшы нерселерди каалайбыз дейт. Кыргызстан өсүп өнө турганына да ишенем дейт. Ушундай башында ушундай адамдар иштесе, Жапаровго окшогон адамдар иштесе, ысык атага салам. Чүйе салам. Чүйгө салам. Ысык салам. Ысык салам бизден. Айдайже, анан жезде бүгүн ушул биздин атайын мекендештер долбооруна бизге маек куруп, анан Анталия шаарында ушул иш-чараны бизге уюштуруп, биздин мекендештер менен тааныштырып, алардан ушундай маек алганга, сиздер менен маек куруп бизге кеп кеңешиңерди бергениңерге чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан биздин телевидениянын атынан кичинекей белектерибиз бар. Ошолорду кабыл алып коюңуздар. Илгертен эле кыргыздар жакшы ушу өздөрүнүн салтыбыз боюнча биздин сыйлаган конокторубузга жездерибизге калпак кийгизчү. Анан ушул атайын калпакты алып келгенбиз Кыргызстандан. Сизге кийгизип коелу деп. Азыр. Калпак кийсе кыргызга окшоп калат. Кел, бисмилла. Чоң рахмат. Келип денсаулыгыңыз. Анан ол биздин компаниянын атынан сувенирлер, кичинекей белектер. Рахмат, чоң рахмат. Биздин да айылы семьябыздан сиздерге мына канча күндөн бери жүрөсүздөр. Ошон үчүн биздин да подарагыбызды алып коелу. Рахмат эже. Rahmat Can. Çok Size böyle bir elçilik yaptığınız için çok teşekkür ediyoruz. Çok rahmat et. Şunday iş çaralarına için abdan razıyız.